Саламатсыздарбы сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздер менен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү. Кызыктуу окуялар жөнүндө айтып беребиз жана башка маалымат менен кийинки 20 мүнөттө сиздер менен бөлүшөбүз. Мирлан Мамытов жана Айбек Шамшиев Гапар Айтиев атындагы ИЗО музейинде көргөзмө өткөзүштү. Алардын иштеринде көлдү, тоолорду жана Кыргызстандын жаратылышын көрсөк болот. Ошондой эле сүрөттөрүндө биздин тарыхыбызды көрсөтүп, эски чыгыш базарын, Жибек жолун жана кербенди тартышты. Гапар Айтиев атындагы көсөм 2020 жылдын күзгү көргөзмө сезонун 2 жаш оштук сүрөтчүлөрдүн иштеринин көргөзмөсү менен ачып жатат. Бул эки сүрөтчүнү кээде Сулайман тоонун тегерегинде этюд иштеп жаткандарын Ош шаарынын тургундары байкап калышат. Мирлан Мамытов жана Айбек Шамшиев Тургун Байсадыков атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясынын бүтүрүүчүлөрү. Окуу жайды аяктаган соң Ош шаарына кайтып келип, өз жеринде чыгармачылыкты мамлекеттик жумуш окутуучулук менен бирге айкалыштырууга аракет кылып жүрүшүүдө. Ачыла турган көргөзмөгө сүрөтчүлөр 2 жыл бою даярдык көрүшүп, азыр деле толкундануу сезимдери болуп жаткандыгын жашырбай айтып турушат. Кыл калем чеберлери этюд жаратканы чогуу чыгышып, шаардын айланасын жаратылыштын кооз жерлерин кыдырышып, өз көрүүчүлөрүнүн, ага кесиптештеринин назарына жана сынына өз өнөрлөрүн 70тен ашуун чыгармачылык иштери менен көрсөтүүгө далалаттанышууда. Натура — это сложная работа писать. Натура стилинде тартуу бул аябай оор. Биздин жаратылыш аябай кооз. Тартып жатканда баардык кооздукту калем аркылуу берүү аябай оор. Дайым эле боло бербейт. Колду көндүрүш үчүн аябай көп иштеш керек. Эту красоту очень сложно, конечно. Айбек Шамшиев Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин башкы сүрөтчүсү. Оштун байыркы доору менен таасирленип, эргүү алгандай көрүнөт. Айбектин эмгектери ачык түстөргө бай. В последнее время интересуюсь исторический жанр, да? Акыркы күндөрү эски шаарларды өткөн убакытка байланыштуу жерлерди тартканга ооп кеттим. Өткөн замандын архитектурасы, ал замандагы адамдардын турмушу, улуу Жибек жолу, ал жактагы товарлар, ушунун баарын менин сүрөттөрүм аркылуу бергенге аракет кылдым. И там люди тоже, костюмы, и архитектура, и культура тоже. Көргөзмөнүн дагы бир кызыктуу жагы академиялык техниканы тарткан Мирлан Мамытовдун жана кесиби боюнча театр сүрөтчүсү Айбек Шамшиевдин бир сюжетке болгон эки башка өзгөчө көз карашты жана чогуу иштеп калышкан сүрөтчүлөрдүн бири-бирине таасир этүүсүн да байкайбыз. Жаш сүрөтчүлөр көркөм кеңеш, худсовет, критика, Ош колорити деген түшүнүктөр кайра жанданып, өсүп келе жаткан муундардын чыныгы профессионал сүрөтчү болуп калыптанышына түрткү болсо деген каалоолору менен ушул көргөзмөнү уюштуруп жатышат. Биз да эки сүрөтчүнүн келечекте түштүк живопись мектебинин таанымал өкүлдөрү катары калыптанышына тилектешпиз. Сүрөт тартуу үчүн көп практика керек. Кандай жумуш болбосо дагы адам өнөрүн ар дайым өнүктүрүшү керек. Ал эми кийинки видеодо практиканы кантип туура жана таасирлүү кылуу керек деген суроого жооп беребиз. Ар кандай жөндөмдү өздөштүрүү үчүн машыгуу маанилүү болот. Бий, музыкалык аспапты ойноо же бейсбол оюну болсун. Машыгуу бул иш-аракетти өркүндөтүү максатында бир иш-аракетти кайталоо. Бул бизге тапшырмаларды оңой, тезирээк жана ишенимдүү аткарууга жардам берет. Көнүгүү мээнин жакшы иштешине кандайча жардам берет? Мээде нерв ткандарынын эки түрү бар: боз зат жана ак зат. Боз зат мээдеги маалыматты иштетет. Ал нерв клеткаларына сигналдарды жана сезүү-дүүлүктүргүчтөрүн багыттайт. Ак зат негизинен май ткандарынан жана нерв талчаларынан турат.
Денени кыймылдатуу үчүн мээдеги боз зат жөнүндө маалыматты булчуңдарга жеткириш керек. Ал үчүн аксон деп аталган нерв клеткалары жүлүн аркылуу өтүш керек. Кантип окутуу жана кайталоо мээнин ички иштөөсүндө иштейт. Ак заттардын курамында болгон аксондор миелин деген майлуу зат менен капталган. Көнүгүү миелин кабыгынын өзгөрүшүнө алып келет. Миелинди электр кабелдериндеги изоляцияга салыштырса болот. Ал электрдик сигналдарында энергияны жоготушуна жол бербейт. Ал аларды нерв жолдору боюнча жылдырат. Булчуңдарга жасалган акыркы тажрыйбаларда бир кыймылды көп кайталаса, ал миелин кабынын катмарларынын санын көбөйтөрү белгилүү болду. Катмарлар канчалык көп болсо, аксоналдык чынжырлар ошончолук жакшы изоляцияны алып, кандайдыр бир экспресс жолун түзөт. Ал жол аркылуу мээден булчуңдарга маалымат батыраак берилет. Көптөгөн спортчулар жана аткаруучулар ийгиликтерин булчуң эс тутуму менен байланыштырышат. Бирок чындыгында булчуңдардын эс тутуму жок. Жөн гана миелинация нерв жолдорунун ылдамдылыгын жана натыйжалуулугун жогорулатат. Бул спортчуларга, ырчыларга жана бийчилерге артыкчылык берет. Кандайдыр бир чеберчиликти өздөштүрүү үчүн канча саат, күн, жыл бою машыгуу керектиги жөнүндө теориялар бар. Сыйкырдуу сан азырынча табыла элек. Бирок биз билебиз, чеберчиликке машыгуунун узактыгы гана эмес, анын сапаты жана натыйжалуулугу дагы таасир этет. Натыйжалуу окутуу үчүн ыраттуулук, толук концентрация, максат коюу жана окуучунун азыркы жөндөмүнүн чегинде болгон кемчиликтер менен күрөшүү керек. Эгер мунун бардыгы эффективдүүлүккө байланыштуу болсо, анда машыгуудан кантип көбүрөөк пайда аласың? Төмөнкү кеңештерди колдонуңуз. Биринчи, конкреттүү тапшырмага көңүл буруш керек. Алаксытуучу нерселерди азайтыш маанилүү. Компьютериңизди же телевизоруңузду өчүрүп, телефонуңузду учак режимине коюңуз. Бир изилдөөнүн жүрүшүндө изилдөөчүлөр 260 студенттин окуп жаткандыгын байкашкан. Орто эсеп менен алганда студенттер бир тапшырмага 6 мүнөттөн ашык эмес убакытта көңүлүн бурушу мүмкүн. Ноутбуктар, смартфондор жана өзгөчө Facebook студенттерди алаксытат экен. Экинчи, жай кыймылда машыгуу. Координация туура же туура эмес болсо дагы ал кайталоолорго негизделет. Эгер сапаттуу кайталоолордун ылдамдылыгын акырындык менен көбөйтсөңүз, анда аларды туура кылып баштайсыз. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги аткаруучулар адатта тез, бирок үзгүлтүксүз машыгышат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, көптөгөн мыкты спортчулар жана музыканттар өз кесибине байланыштуу иш-чараларга жумасына 50-60 саат сарпташат. Көптөгөн адамдар натыйжалуу машыгууларды күнүмдүк кыска сабактарга бөлүштүрүшөт. Үчүнчү, машыгууңузду элестетип көрүңүз. Бул бир аз таң калыштуу, бирок бир катар изилдөөлөр көрсөткөндөй, физикалык кыймыл тамыр алгандан соң элестетүү аркылуу чеберчиликти өркүндөтүүгө болот экен. Бир изилдөөдө 144 баскетболчу 2 топко бөлүнгөн экен. А тобу 3 саат бою бир кол менен топту себетке ыргытты. Ал эми Б тобу ыргытып атканын элестетип атты. 2 жумалык эксперименттен кийинки тесттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2 топто тең орточо деңгээлден жогору оюнчулар бирдей деңгээлде чеберчиликтерин өркүндөтүштү. Илимпоздор мээнин сырларын ачууга жакындаган сайын биз машыгуунун натыйжалуулугун жакшыраак түшүнө алабыз. Эффективдүү машыгуу бул чектөөлөрдү жеңүүнүн, жаңы бийиктерге жетүүнүн жана потенциалыбызды өркүндөтүүнүн мыкты жолу. Египеттин ханышасы Клеопатра биздин заманга чейин 69-жылы 2-ноябрда туулган экен. Ал ким экени баарыбызга белгилүү. Ал эми кийинки видеодо анын өмүр жолун сиздерге айтып беребиз. Египеттин улуу ханышасынан өткөн атактуу аял дүйнөдө жок. Клеопатра кантип адамдарды ушунчалык таң калтырды? Бул суроого анын кыскача өмүр баяны жооп берүүгө аракет кылат. Белгилүү ханышанын толук аты жөнү Клеопатра жети Филопатр. Птолемей династиясынан болгон. Улуу жеңишчи өлгөндөн кийин Египетти башкара баштаган Александр Македонский Птолемей негиздеген династиясында Клеопатра башкаруучулардын акыркысы болгон. Египеттин болочок ханышасы биздин заманга чейин 69-жылы Александрияда төрөлгөн. Бала кезинен эле ал сарайдагы кыйынчылыктарга жана адам өлтүрүүлөргө күбө болгон. Атасын кууп чыгуу,
улуу эжесинин башкаруусу. Андан кийин ал эжесинин кайтып келген атасы тарабынан өлүм жазасына тартылышы. Мунун бардыгы Клеопатранын жан дүйнөсүнө терең из калтырган. Бийликке келгенден кийин ал жолдо бара жаткан бардык оппоненттерин, анын ичинде анын туугандарын тез арада жок кылууну туура көрдү. Ал биздин заманга чейинки 51-жылы 9 жаштагы иниси менен бирге бийлик жүргүзө баштаган. Египеттин каада салты боюнча алар үйлөнгөн. Бир нече жыл падышалык кылгандан кийин ал качууга аргасыз болуп Сирияда баш калкалаган. Юлий Цезарь анын тактыга ээ болушуна жардам берди. Ал Клеопатра аркылуу Египетте таасир алам деп үмүттөнүп, ага кызыга баштады. Алардын ортосунда болгон жолугушуу жашыруун өттү. Клеопатраны Цезарьдын бөлмөсүнө чоң төшөк салынуучу баштыкка катып киргизишкен. Клеопатра андан жардам сурап, бир тууганынын кысымына наразы болгон. Цезарь анын жаштыгына жана сулуулугуна суктанган. Ал элге Клеопатра менен анын бир тууганы чогуу бийлик жүргүзүшү керек деген керезди окуп берген. Бирок Птолемей жетинин жактоочулары козголоң көтөрүп, Рим аскерлеринен жеңилген. Птолемей качып бара жатып, Нилге чөгүп, Клеопатра ханыша бойдон калуу үчүн экинчи бир тууганынын аялы болуп калган. Ошол эле учурда ал Цезарь менен мамилесин улантып, алардын жалпы уулунун пайда болушуна алып келди. Бир версия боюнча диктатор өлтүрүлгөндөн кийин уу колдонуп күйөөсүнөн кутулат. Ал өзүн жана кичинекей уулун Египеттин башкаруучулары деп жарыялайт. Ошол эле учурда Римде жарандык согуш жүрүп, ханыша Египеттин флоту менен өлтүрүлгөн Цезарьдын тарапкерлерин колдойт. Кемелерди душман тосуп алган. Пикирлештер жеңишке жетишкенде, Римдин жаңы башкаруучусу Марк Антоний Египеттин Клеопатранын түшүндүрмө берсин деп чакырат. Ал Афродитада кийинип, кымбат баалуу кооздолгон кемеде көрүнөт жана жаңы Рим башкаруучусунун урматына майрам уюштурушат. Марк Антоний заматта Египеттин ханышасын сүйүп калат. Ошентип Египет Римден көз карандысыз бойдон калат. Ал эми Клеопатра жаңы сүйгөнүнүн жардамы менен өзүнүн эжеси менен кошо башка душмандарынан да кутулат. Биздин заманга чейинки 36-жылы Марк Антоний Клеопатрага расмий түрдө үйлөнөт. Бул мезгилде алар 3 балалуу болушкан. Биздин заманга чейинки 31-жылы ал биринчи аялы менен ажырашып, жаңы кирез жазууну чечет. Ага ылайык Клеопатра жана анын балдары мураскөр болушат. Римде алар Египеттин ханышасына көптөн бери каршы болуп келишкен жана бул керес Клеопатрага согуш жарыялоого алып келет. Ханыша менен Марк Антонийдин бириккен флоту талкаланган. Ханышага күйөөсүн өлтүрүү шарты коюлган. Клеопатра Марк Антонийге өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө кат жиберет. Ал катты окуп, Марк Антоний өзүн өлтүрөт. Клеопатра ойлогондой болот. Клеопатра өзү жана анын балдары Римге туткун катары салтанаттуу жүрүш менен алынып келгендерин билгенден кийин биздин эрага чейинки 30-августтун акыркы күнүндө өзүн өзү өлтүрөт. Өзгөчө аял болгондуктан өлүмдүн экзотикалык жолду тандап алган. Египеттин кобрасынын тишинен каза болгон. Ал эми биз Кыргызстандын тарыхына өтөлү. Тентек тобунун кызыктуу жана пайдалуу видеосуна көңүлүңүздөрдү буруңуздар. жыл. Европа. Ыйык Рим империясы. Протестанттар менен католиктердин эки диний агымдардын кагылышы. Алар 30 жылдан ашык согушту. Ошол эле учурда алар империянын көптөгөн аймактарын башкарган Габсбургтардын үй бүлөсүн бийликтен алып түшүштү. Узакка созулган согуштун жыйынтыгында 1648 жылы Вестфаль тынчтык тууралуу келишимге кол коюлат. Анын натыйжасында империя чачылып, Европада улуттук мамлекеттердин түзүлүү процесси башталат. Бул мезгилге чейин империядагы жана мамлекеттеги бийлик үй бүлөлүк, кландык жана диний негизде башкарылган. 1789 жылдагы улуу француз революциясынын артынан өзгөрүүлөр келди. Наполеон Бонапарттын бийликке келиши, Европадагы Наполеондун согушу, индустриалдаштыруу, эки дүйнөлүк согуш жана Советтер Союзунун тарашы азыркы улуттук мамлекеттердин түзүлүү процессинин калыптанышына алып келди. Бүгүн бизде көбүнчө этникалык француздар жашаган жерде Франция, италиялыктарда Италия, орустарда Орусия, этникалык казактарда Казакстан, этникалык кыргыздарда Кыргызстан мамлекети түзүлгөн. Бирок 1648 жылга чейинки дүйнөлүк тарыхты өзгөчө көчмөндөр дүйнөсүнүн тарыхын, моноэтникалык мамлекеттин түшүнүгүн колдонбой кабыл алуу керек. Көчмөндөрдүн дүйнөсү көп кырдуу жана тынымсыз мүнөзгө ээ болот. Адамдар ар кандай тилдерде сүйлөшкөнү менен мал жандыктарын бир жерге чогуу жайышкан. Мисалы монгол тилдүүлөр менен түрк тилдүү элдер
Тыштан келген коркунучтарга биргелешип басып алуучуларга каршылык көрсөтүшкөн. Анан уруу башчылары кудалашып туугандык байланышты түзүшкөн. Ошондой эле жөнөкөй адамдар да туугандык мамиледе болушкан. Бул элдер бири-биринин тилине жана маданиятына таасир тийгизген. Анан кийин ал бириккен эл күчкө толгондо башка жерлерди басып ала башташат. Басып алган жерлерде аскерлер жергиликтүү калк менен чогуу жашап аралашып, алардын турмуш тиричилиги жана маданиятына таасир тийгизип, кайра алардан да алып турушкан. Башка аймакка көчүп кеткен бир туугандардын тилдери албетте өзгөрүүгө дуушар болгон. Көп өтпөй эле бийлик талашып отуруп, качандыр бир кездеги бирдиктүү эл батыш жана чыгыш элдери жана башка болуп бөлүнө баштайт. Көчмөн элдердин тарыхы ар дайым кыймылда болгон. Байыркы көчмөн уруулардын тарыхын Азия континентиндеги эң байыркы этнос болгон кыргыз элинин тарыхысыз элестетүү мүмкүн эмес. Кыргыздар миңдеген жылдар бою Тянь-Шаньдан, Алатоодон Алтайга жана кайра артка көчүп жүрүшкөн. Жакынкы чыгыштан коркунуч келгенде кыргыздар Алтайга көчүп, коркунуч Монголия менен Кытайдан келсе, Алатоого көчүп турушкан. Элде ушул күнгө чейин Алатоону кыштоо, ал эми Алтайды жайлоо деп атап келишет. Алгачкы эскерүүлөрдөн кийин кыргыз эли жөнүндө башка эскерүүлөрдө жана башка Кытай жазууларында айтылбайт. Ошондуктан биздин элдин тарыхын хун элдеринин тарыхынын контекстинде караса болот. Жалпы маданияты менен тили окшош болгон хундар биздин түпкү ата-бабаларыбыз болушу мүмкүн. Биздин эрага чейинки 3-кылымдан баштап хундар Моде Шаньюдун жана анын уулу Лао Шаньдын мезгилинде абдан өнүгүшкөн. Кийин Кытай менен усундардын биригүүсүнөн кыйрап, жана анын натыйжасында элдердин улуу көчү башталган. Урматтуу көрөрман, бул сериялар өзүнүн алдында койгон максаттары менен башкалардан айырмаланып турат. Биз силерге өткөн мезгилдеги окуяларга болгон сапарыңарды өтө түшүнүктүү, жеткиликтүү жана кызыктуу кылып айтып беребиз. Ал эми биздин чыгарууну Курултай тобунун ыры менен аяктайбыз. Жети жолу таң аткандан күн батканга эми кечке чейин өмүрүмдө чарчадым дегенди эч билбеймин. Мен жайдан ойлонбой кечке чейин эки кулагыңды уурдап кетти селкинчегим. Айнандын дамы сезиле сенин тиричилигиңен, алып сатат сатып алат бири-биринен. Кызыксыз жумушта киреше биринчиде, соода кылсаң соода болсун дейм, акырындан четинен. Тойго барсаң сыйлуу болуп этинен, капычыны тапсаң бир заматта бетинен. Сүйгөн кызың болуп сезим кону аты керемет болсо, анда кереметиңе чал унчукпа. Азыр өзүнүн өзү учат сырлары, Кудайга шүгүр бизде жакшы бары. Бизде сиздеп болуу болсо дагы, урмактоонун үлгүсүн жеткизген таксырлары. Гана кол чапсын бары, менин тилим ары болсо сени чаксын ары. Сазга батып кыймылдабай куурчаксыңар, курч бычаксыңар. Кечириккен бутаксыңар силер. Чык кубагында уйгу батсың, уяңда жатсың сен. Чык кубагында чык кубагында, чык кубагында, чык кубагында, катып калбай чык кубагында. Ойго батсаң, уяңда жатсаң, иттей капсаң, катып калбай чык кубагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын тартсаң, чык кубагында. Ойго батсаң, уяңда жатсаң, иттей капсаң, катып калбай чык кубагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын тартсаң. Жаңы мектеп эски мектептин кайсынысына жакыныраак, эки жакка жанталашпай турам так ортосунда. Акылдуураакмын деп айтсам сага тамаша, а бирок жакты көңүлдөтүп аз болсо да бардыгы. Ба жетпеген нерсе адамзатка сактыгы, өзүнө ишенбегендин сөзү жактыбы. Танда десе тандайт бул дүйнөдө артыгын. Мага керек музыка, суукта да ысыкта, эми көңүлгө жакын обондун толкунунда. Демин ар бир чыкта, ар бир чыкта, жаңыртып жан ойготкон сопучу бара чынчыкта. Элим музыка аркылуу кырмандар маалымат узатам, мына тыңшап алгыла. Унутпа, азыр убакыт кыска, болгон учурларыңдан азыртадан алыстагың сен. Чык кубагында, чык кубагында, чык кубагында. Чык кубагында, чык кубагында, чык кубагында.
Çık kuvağında, çık kuvağında, çık kuvağında, çık, çık, çık. Katıp kalbay çık kuvağında. Oygu batsan, uyangda jatsan, ittey kapsan, katıp kalbay çık kuvağında. Mümkünçülük tapsan, kеңилдетип дем алып бар берген дындамын татсаң, çık kuvağında. Oygu batsan, uyangda jatsan, ittey kapsan, katıp kalbay çık kuvağında. Mümkünçülük tapsan, kеңилдетип дем алып бар берген дындамын татсаң, çık kuvağında. Oygu batsan, uyangda jatsan, ittey kapsan, katıp kalbay çık Mümkünçülük tapsan, kеңилдетип дем алып бар берген дындамын татсаң, çık kuvağında. Oygu batsan, uyangda jatsan, ittey kapsan, katıp kalbay çık Mümkünçülük tapsan, kеңилдетип дем алып бар берген дындамын татсаң sen. Жети жол жетиген. Ушундай көңүлдүү нотада биздин берүүбүз аягына келди. Сиздерге чын ден соолук каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Көрүшкөнчө.